Жаңы конституция боюнча Кыргызстан президенттик башкарууга өтүп, өнүгүүнүн жаңы барагы ачылууда. 2007 жылдан тарта Жогорку Кеңеште партиялык тизме менен шайлоолор башталып, парламенттин ишине сын пикирлер жанданган. 2010 жылы жаңы баш мыйзам жазылып, парламенттик башкаруу иштей баштаган. Бирок ал системага кыргыз эли даяр эмес болуп чыкканын убакыт тастыктады дешет жергиликтүү серепчилер. Андыктан жаңы шайлоо системасы менен алдыга жылуу маанилүү болуп турганын саясий талдоочу Алмазбек Акматалиев айтат. Баягы партиялык система акыркы 10 жыл иштебеди. Жакшы жагын да көрдүк, бирок өтө начар, өтө мындай одоно системаны бузган жактарын да көрбөдүк. Саясий партиялардын лидерлери өзүнчө эле баягы банкирге айланып калат экен. Саясий коррупция мындай күчөйт экен. Мандаттар өзгөчө биринчи 10-дук тизмеде же 5-тик кадимкидей эле мына депутаттар өзлөрү айтат го, $1 миллион чейин чыгып атат. Анын баарын эле 10 жылдан бери көрүп келебедик. Экинчи эң жаман нерсеси баягы конкреттүү региондун депутаты болбой калат экен да. Ошон үчүн менин оюмча туура эле болду. Алмазбек Акматалиев азыр коомчулукта президенттик башкаруу десе эле баарын өлкө башчы чечет деген жеңил ой үстөмдүгү бар экенин эске салат. Чындыгында жаңы баш мыйзамда болочок Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары абдан көп экенин белгилеген серепчи, Кыргызстанда тең салмактуу чечимдерди кабыл алган саясий эрктүү парламент муктаждыгы турганын кошумчалайт. Президенттик башкаруу системасында деле эгер конституцияны жакшы окусак, азыркы болочок Жогорку Кеңештин дагы мындай ыйгарым укуктары абдан көп. Ошон үчүн Кыргызстан баягы бир беткей болбой, баягы президенттик бийлик мындай диктатурага айланып кетпесин десек, анда бизге күчтүү, көз карандысыз, эркин ачык мындай билдире алган жана кандайдыр бир баланс кап келчү чечимдерди кабыл ала турган, ошого мындай бир саясий эрки жеткен, эгемендүү мындай көз карандысыз Жогорку Кеңеш өтө маанилүү. Конституциялык жаңы мыйзамда Жогорку Кеңештин депутаттарынын саны 90 боло турганы көрсөтүлгөн. 55 депутат бирдиктүү шайлоо округу боюнча партиялык тизме аркылуу шайланып келет. Калган 35 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система боюнча шайланат. Парламенттин аброюн бир мандаттуу округтан келген депутаттар көтөрүшү ыктымал деген пикирлер дагы айтылууда. Анткени алар партияга дагы бийликке дагы көз каранды эмес болуп, элдин элегинен өтүп келишет деген пикирди эксперт Жаныбек Оморов карманат. Жалаң партияга байланып калган жана белгисиз кишилер депутат болуп калып атпайбы партиянын чечими менен. Ошол бизде чоң баягы кемчилик ошондо болду деп ойлойм да. Эгерде жанагындай партиянын мүчөсү болобу же көз карансыз кандидат болобу, баягы эл ошол бир кишини шайласа, бир кишиге добуш берсе, ошондо ошол баягы абройлуу парламент болобу деп ойлойм да. Ал анткени баягы элдин элегинен өтөт да түздөн түз. Жанагындай партияда белгисиз бир тизмеде турган киши келип калбайт да, ошондой система болсо. Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоонун аралаш же параллель системасында бир мандаттуу округтан эл өкүлүнүн шайланып келишин депутат Айнур Алтыбаева дагы артыкчылык катары көрөт. Анткени шайлоочулар кимге кайрылаарын анык билет жана депутат дагы эл алдында жоопкерчилигин сезип турат дейт ал. Бир топ саясий топтор президентибиз да макул болуп ошол бул сунушту колдогон, одномандатный мажоритарный системаны. Ар бир округтан мындай депутат болот. Мына мисалы үчүн шайлоочуларга мына биздин депутат айтканга, кайрылганга да мүмкүнчүлүк болот. Ал эми кийинкиси партиялык система. Мында партия команда катары каралып, анда аялдар, жаштар менен катар башка улуттун өкүлдөрү дагы бар. Ошондой эле партиянын атайын программасы менен саясаты жана идеологиясы болот. Партиялык системанын өзгөчөлүгү катары социалдык катмарлардын өкүлдөрүнүн болушу каралып келет. Жалпы эле жаңы мыйзамдагы талаптардын сап башында парламентте 90 депутаттын болушу, алардын 54-ü партиялык тизме, 36-сы бир мандаттуу округтан болушу турат. Андан кийин партиялар үчүн шайлоо босогосу өзгөртүлүп, мыйзамда ал 5% түзөт. Жогорку Кеңештин депутаты 21 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын жараны болушу керек. Ал эми эл өкүлүнүн билими тууралуу маселе бир топ талкууларды жаратканын депутат Айнур Алтыбаева биринчи радиого берген маегинде билдирди. Билим боюнча эми эл аралык эксперттер алар мен айтып кеткендей чектөөлөрдү азыраак коюш керек деген. Мен билем 5-чакырылышта дагы фамилияларын айтпай эле коеюн. Алардын высшее образованиясы жок, бирок мыкты депутаттар болушу. Эми бул сапар депутаттардын көпчүлүктүн сунушу менен бул билим маселеси аябай талкууланды. Көп депутаттар сунушташты. Бул высшее образование талап кылат, талапкер. Соттолугу ал ченемдер калды. Погашенный сөзсүз мындай жоюлуш керек. Андан жаңы ченем биз мисалы үчүн абакта отурган баягы кокус ДТП мисалы үчүн соттолгон ушундай эмелерге уруксат берилди. Аларда добуш бергенге шайлоого катышканга укуктуу алышты. Аларда шайлоого катышканга укуктуу деп ал жаңы ченем кирди.
Белгилей кетсек, жаңы мыйзамга ылайык этиятсыздык кылмыш иши үчүн соттолгон жарандарга добуш берүү укугу берилбейт. Ал эми шайлоо күрөөсүнүн суммасы ошол эле деңгээлде 1 миллион сом бойдон калтырылган. Үгүтчүлөрдүн саны дагы чектелип, бир партияга 10 миңден ашуун, бир мандаттуу округдарга 500дөн ашык агитатор болот. Шайлоо күнү болсо учурдагы парламент шайланган конституциялык мөөнөт аяктаган айдын акыркы жекшембиси болушу керек. Ошентип Кыргызстанда болочок парламент жаңы шайлоо мыйзамынын негизинде аралаш же параллель система менен куралмай болууда. Бул багытта мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып, 3 окууда тең жактырылган. Мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамды 2021-жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган конституцияга шайкеш келтирүүгө жана шайлоо мыйзамдарын жакшыртууга багытталган. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.